Саламатсыңарбы балдар? Жакшы салдыңарбы? Ден соолуңар, манайыңар жакшыбы? Бүгүнкү число чын Куран айынын 3-ü. Бүгүнкү төлөнүп турган темабыз этиштик баяндооч. Баяндооч боюнча эске түшүрөбүз. Баяндооштун түрлөрүн биле алабыз. Этиштик баяндооч боюнча маалыматка ээ боло алабыз. Негизи эле кыргыз тилинде баяндооч демейде сүйлөмдүн аягында колдонулат жана көпчүлүк учурда баяндооштун милдетин этиш сөздөр аткарат. Этиштик баяндооштун милдетин этиштиктин бардык жакталуучу формалары аткарат. Мисалы, мен 7-класста окуп жатамын. Биз аларды кичээ көргөнбүз. Мага кызыктуу жомок айтып бересиң. Эмгекчил адамды эл баалайт. Алардан көп окумуштуулар чыгышты. Демек балдар, бул жерден биз этиштик баянdoошторду таап, алдын сызып белгилейбиз. Кийинки 258-көнүгө төмөнкү этиштик баянdoошторду катыштырып, сүйлөм түзөбүз. Даярданып жатышат, көрүштү, келип калышар, ырдап жатты, баалайт, тарбияланууда, окуйбуз, сүйлөй баштайт, иштеп жүрөт, жаздым. Андан кийинки көнүгүүбүз биздин 259-көнүгү. Көпчекиттин ордуна тиешелүү баянdoошторду коюп жазабыз. Анда эмесе, мына жерде мисалдары менен берилген. Бөөктөр үчүн жаңы жомоктор, телебирүүлөр эмне кылды? Мына ушул сыяктуу эле кийинки сүйлөмдөрдү дагы биз көпчекиттин ордуна этиштик баянdoошторду коюп, сүйлөмдөрдү толуктап жазып иштейбиз. Анда эмесе, кийинки текстке көңүлүбүздү бурабыз. Анда эмесе силерге мен Аккайың деген текстти окуп берейин. Текстти окуп, силер эминен баяндооштун табасыңар. Аккайың бутакта өсүүчү сымбаттуу дарак. Ачык жерде кайың жалгыз да өсөт. Ал апрелдин аягында гүлдөйт. Анын гүлү чачы гүл деп аталат. Аккайыңдын жалбырагынын саргая баштаганы күздүн келгени. Аккайыңдын уругу шамал менен тарайт. Аккайың тез өсөт. Чейрек кылымды алып 5 кабат үйдөй узарат. Аккайың эң керектүү дарак. Бүчүрүнөн дары шагынан шыпырга жасалат. Аккайың таптуу отун. Аккайыңдан тактай тиринип, сөңгөгүнөн фанера, эмерек жасалат. Жыгач спирти алынат. Анда эмесе балдар биз тексттен менен баянdoошторду таап алдын сызабыз. Анда эмесе силерге үйгө берилүүчү тапшырма төмөндөгүчө. Тексттин мазмунунан алынган баянdoошторду катыштырып, сүйлөм түзүп келебиз. Бул силерге үйгө тапшырма болот. Өсөт, гүлдөйт, аталат, тарайт, узарат жана башка. Балдар, ушу менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Ар дайым